Керметонун жогорку чокуларын мында кар жана булуттар каптап турат. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. YouTube'дагы бүгүн 13 февраль 2022 жыл. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Жаңыдан көрүп аткандар биздин каналыбызга кош келиңиздер. Биз видео тартууну улантуудабыз. Азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеодо жалаң Матиз унааларын көрөсүздөр. Ушул аба ырайын айтмакчы, ушу кече кечке жаап, мындай баткак болуп, ылай болуп калды бир аз. Анда эмесе ушул Матизден баштадык. Матиз 2, Өзбекстан. Бестпи? Бест комплектация. Россия транзит номеринде туманниктер бар. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Бул жактагы ошол телео китепчелер экен, өзүнүн баягы автосалондон бериле турган. Бир кол минилген деп атат Россияда. 4 айнектен электро көтөрүштө Бесттин айырмачылыгында билип алыңыздар. Блокировкалар бар, электро күзгү, оң капталы, гидравлика бар, корректировка фар 2 режимде. Пробеги дагы аз эле экен, 109.675 км так айтканыбызда. Кондиционер гана жок, калганы бар. 270.000 сом айтылыш баасы. Жок, шум изоляция жок экен, Oldu. Matiz 2, Koreya. Best комплектация 2004. Коробка механика. Şöyle. Эко кожада. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Пробеги 142.000 км. Кондиционер. Айтмакчы айдоочуда дагы подлокотник дагы бар. 240.000 сом деп атат. Айтылыш баасы. 4 дөңгөлөгү тең. Кышкы протекторлору ушундай жакшы эле абалда экен. Матиз 3, Корея. 4 дөңгөлөгү тең кышкы ушундай оригинал коюлган жистеринде. 2008 коробка автомат. 4 партроник датчиктери бар. Салон көрсөтөйүн. Уна жабууга окшойт. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Эко кожада, рулю да эко кожа, электро күзгү. Айдоочуда подлокотник жана отургучунун жылытуу системасы дагы бар. 300 канча миң эле? 350 миң. Пробегич? Пробегин билбейм, ака ол. Пробегин билбейм деп атат. Болуптур мейли. Бол. Дагы бир Матиз 3, Корея бул дагы 2008. Коробка механика, машина Кейж. Рейлинг, ветровиктер, хром окантовкалар, партроник датчиктери бар. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүч, коопсуздук жаздыгы айдоочуда жана мынандай подлокотник. Буну атайын жасатырып коюлган. Кондиционер печка. Өзү велюр окшойт, Велюр келди. 380 миң сом ба? Кичине кымбатыраак сурабай атасыңарбы? Себеби бар, кичине экен. Себеби автоматты 350 миң деп атат да. Ушундай эле. Ал көк түстө экен. Эми өз келсе да жакшы түшүп берем деген соп атат. Эми ушундай базарда эми базар. Бирөөсү кымбатыраак айта берет, бирөөсү мындай жакыныраак, реалдуураак кылып жазат дегендей. Так, могу жерде дагы бир Матиз 3 турат. Сатылбадыбы экен? Сатылбадыбы? Сатылбады, Анда көрсөтүп коер эле. Бул дагы дөңгөлөктөрү мындай кышкы ушундай дискалар жакшынакай эле. Сүрөттөрү. Так, туманниктер бар. Азыр айдоочу не кылып атат экен? Чыгабы экен. Бир көрсөтүп коеюн, жылдырбай турасың. 2008 коробка автомат
330 миң сом. Мына Алған адам қаратпай минет, ака. Алған адам қаратпай минет деп атат мынакей. Құтыңыздар. Так. Бұл арқа жағынан көрініші. Бұнда да рейлинг бар. Алдыңғы айнектері электро көтергішті. Мынандай кожаный чехол эле да, чехол екен ой. Айтмақчы, мо жерде айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө дагы отургучтардын жылытуу системасы бар экен. Анда буну атайын коюлган. Заводской айдоочуда гана эле болот, эми бирок жакшы. Ошентсе дагы кондиционер, печка. Баасын деле мында караганда жөндүү кылып айтып атат экенсиң, колго терин ушунда жакшы айткандары дагы сурагым келет да. Өтүп кетсинчи. Сүйлөшөбүз. Бир 280ге бүтөбү? 280ге түшүп болбой калат экен. Уже жакындап калды бирок, жакындап калды. Кичине эле калды. Болду. Көрдүңүздөр, мына. Алып алыңыздар демекчимин, эгер Matiz 3 ушундай немелерди кыласаңыздар. Анан бул жакта Matiz 2 Өзбекстан жылы жаңы ырактар ушундай болуп калган. Мына негизги фарында мынакей подфарник өзүнчө бөлүкчө туманниктер бар, 4 дөңгөлөгү бунуку жайкы экен. Рейлинг, спойлер багажнигинде. Анан так, мына көрсөтүп коелучу. Канча деп атасыздар? Assalamu алейкум. 270 миң. Руль алмашылган экен, Кореяга. Гидравлика жасалган. Өзү заводской жылы жаңырактарда мындай жөнөкөй эле чыгарып баштаган да. Өзбекстандачы мындай көп деле кондиционер, электро көтөргүчтөрдү, дагы бир бая гидравликалар койбой. Бирок мында атайын силер коюпсуңар, гидравликаны жакшы. Эми көрүнүшү жакшыраак, жылы жаңыраак болгон үчүн. Пробеги 106 миң километр, 170 миң деп атасы. Болду. 270 миң бе? 270 миң билбейм. Дагы ушунун жанында баасы жазылган Matiz 2. Өзбекстан 2009 220 миң сом. Бул да жөнөкөй экен. Же гидравлика койдурдуңузбу? Гидравлика койдуруптур, бар экен. Гидроусилитель, биз эми гидравлика деп жөнөкөй элде тилинде ушундай көнүп калганбыз. Гидроусилитель руля деп коет. Гур. Пробеги 196 миң километр. 4 дөңгөлөгү тең, кышкы протекторлору жакшы абалда. Так, биз уланта берели. Matiz 2, Корея. 2005. Коробка автомат. Так. Айдоочуда коопсуздук жазуу бар. Пробеги 152 миң 300 километр. Велюр 270 миң беле? 240 миң сомдо. Matiz 2, Корея. Спрайт түстө. 2004. Коробка автомат. Так, жабуу экен, отуруштары жана рулю эко кожада. Айдоочуда жана бул анда неме? Diamond ба? Diamond экен да. Diamond комплектация. Бул да жакшыраак көрсөтүп коеюн анда. Центр замокпу? Ачылды, а? Жок. Ачылбаптыр. Не болду? Батарейкаңар начарбы же? Мына Diamond комплектациясын көрсөтүп коелу. 4 айнектен электро көтөрүш, электро күзгү блокировкалары менен айдоочуда салонунан айырмачылыгын айтайын. Айдоочуда БСТ болот, коопсуздук жазыгы. Diamondда алдыңкы жүргүнчүдө дагы бар коопсуздук жазыгы. Кондиционер алар болот. Анан пробеги 155 миң километр. Да бир айырмачылыгы, негизги айырмачылыгы ABS системасы дагы бар. ABS системасын эми көпчүлүгүңүздөр деле билсеңиздер керек. Бул дагы жакшы функциялардын бири. Жакшы, 300 миң сом дедиңер, а? Болду. Номерин дагы бир кайталап көрсөтүп коеюн. Болуптур. Канча деп атасыңар? 220 миң сом. Matiz 2. Өзбекстан.
2010 коробка механика. Қандай гидравлика барбы? Билбеймін дейді азыр. Жақсырақ көрсетіп қойыншы. Жоқ, бұл да жөнөкөй окшойт. Жөнөкөй эле комплектацияда. Гидравлика жоқ, ең жөнөкөй екен ова. Пробеги 220 000 километр. Матчиз 2. Өзбекстан. Без комплектация. Туманиктер бар. Так, Прибалтикада отат. Жоқ, бұл Өзбекстанлы болуш керек. 2008. Прибалтика совсем башкача болот ал. Айырмасын дагы айта кетемин ал. Так, мынаки бессе да биле көрдүңүздөр, кайталабай эле коелу бир сөзү. Анан мына отургучтарында мындай сүрөтү башкачараак болот, берки жөнөкөйлөрдөн көрө. Бул рулы кореянкы алмашылган. Приборный панели мындай цифровой болуп калыптыр, жакшы. Кондиционер бар, центр замок, корректировка, фар бар. Так, баасы канча болду? 270 000 сом. Кеми бар дейді. Матчиз 2, Өзбекстан 2006, 200 000 сом. Алдын кайнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер көрүнбөйт, гидравлика бар болсо, орточо болуп калат. Опциялары ошол. Так, матчиз 1лер дагы издеп тарткан аракет жасайлы. Сурангандар көп. Аз болгон көрсөтүп тура береличи. Могу матчиз 1 2004 деп жазылып турат го. Жылынан адашпады экен. Мен 2004 матчиз 1лер жок болуш керек өзү негизи. 2000 2001ге чейин чыкканда мен билишимче. Матчиз 1 1998. Туманниктери кичине башкача бар. Дөңгөлөктөрү кышкы, төртө тең. Европа, Корея экен, Корея. Басы жазылган эмес. Матчиз 1 сурагандарга көрсөтүп коюп атам. Көрүп атасыздар, көбүнчөсү матчиз 2лер эле турат. Көпчүлүгү. Там о жерде бир матчиз 1 бар экен. Сурап болчу баасын. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 140. Корея экен, а? Болду. 140 000 сом. Эсинин байланыш номери жазылып турат. Маалымат кагазында. Матчиз 1лер көрсө бул жакта тизилип турат экен. Бирок эмнегедир адаттагыдай эле баалары жазылган эмес. Канча деп атасыңар мына матчиз 1де? 150 000 экен. Ушул матчиз 1 Корея. 1999. Коробка механика. Өзүнө ташап койду. Мына дагыбы? Ата мындай. Мына 4 150ден 160'та. Мына экөө 160, калган мына матчиздер 150. Матчиз ошо жакшы. Бир жагынан жакшы кылсыңар ушундай. Бир катар кылып, мындай матчиз 1лерди. Чалса келишим баада сүйлөшөбүз. Ооба, көптөн бери мындай санда тарта эле келем. Мына бардыгы эле ушул унаалар бир адамга караштуу экен. Анда маалымат кагазын көрсөтүп коеюн, бааларын угуп алдыңыздар. 160 000 деген матчиз 1лер. Шу Корея. Анан күмүш түстөгүндө көрсөтүп коеюн. Эми булар жөн эле көрүнүп атса керек. Покраска болгон. Покраскадан чыккан.
Matiz 2 Özbekistan 2007. Кондиционер жоқ, пробеги 111.150 километр. Гидравлика бар ма? Бар екен. 200 қаншалы? 240.000 сом. Видеомыздың соңына да келіп жетіп қалдық. Лайк басып, комментарий жазғанда ұмытпаңыздар. Біз дайыма ошоны сурап турабыз. Каналыбызды мынандай колдоп туруңуздар демекчимин. Ушундай канчалык лайк басылса, ошончолук видеобуз популярдуу болот. Анан кийин ушул биздин канал аркылуу дагы сатармандарга кайрылып кетейин. Сиздер дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Ушул машина базарында да туруп алып. Байланыш номерлерибиз 557 06 59 06 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Бүгүнкү тартыла турган башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр.